Саламатсыздар, урматтуу окуучулар жана мугалимдер. Бүгүн сиздер менен биз Акмо Олимпиадасынын 2019 жылкы 2019 жылы өткөрүлгөн экинчи турдун суроолорун талкуулайбыз. 2019 жылы балл берүү системасы бир аз башкачараак болгон экен. Мисалы, биринчиден 15 суроого чейин ар бирине 6 баллдан берилчү экен. Азыркы башка, мурдагы башка экен. Азыркы боюнча бир аз айта кетейин. Негизи Акмонун экинчи турунда 20 суроо болот. 20 суроонун 10-у тест. Ошол 10 тестке ар бирине 1 баллдан берилет, 10 балл. Андан кийин 11ден 15ке чейин бул жообун жазуу. 5 суроо. 5 жооп жазуу. Ар бирине 2 баллдан берилет. Бул дагы 10 балл. Андан кийин 16дан 20га чейин бул жерде дагы 5 суроо. Ал жерде уже чыгарылышы. Аларга ар бирине 5 баллдан берет. 25 балл. 4 баллдан эле 5 баллдан эле 5 баллдан болуш керек. Жалпы ошондо 45 балл берилет экен. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле 10 тесттин баарын туура кылганга караганда балким эменсини чыгарылышын толук жазып 2 суроону туура кылган баллы эмне болуп атат, бирдей эле болуп атат. Ошон үчүн көбүрөөк эң аягындагы жообу жок чыгарылыштарын көрсөтчү суроолорго жакшы маани беришибиз керек экен. Карайбыз. Бизде биринчи эле суроодо мындай узун бир форматта келген эмне болуп атат, суроо болуп атат. Эми буну оңой чыгаргандын кандай жолу бар же кантип оңой чыгарсак болот деген нерсени алат экенбиз. 998ди 999 көбөйтүп 998 997 буну биз мындай 2-2ден кылып жуп кылып бөлүп алсак жакшыраак болот экен. Ошондо бизде 4 жуптук болот экен. Анан буну көбөйткөнгө караганда, эгерде экөөндө тең окшош көбөйтүндү болсо, аны кашаны сыртка чыгарганыбыз жакшы болот. 998ди кашаны сыртка чыгарабыз дагы, ичинде 999 менен кемитүү 997 калат. Мындайча айтканда, муну экөөнү тең эмне кылабыз? Экөөнү сыртка чыгарып, бирөө эле кылып жазып коебуз. Ал эми мына 99 менен 997 калат ичинде. Кийинкисинде 996 бар экен, аны дагы эмне кылып коебуз? Кашаны сыртына чыгарып коебуз. Ошондо кашанын ичинде 997 минус 995 плюс кийинкисинде 994 бар экен. 994 кашанын сыртына чыгарабыз. 995 кемитүү 993. Бул жерде 992 бар экен экөөндө тең. Чыгарсак 993 минус 991 дейт экенбиз. Эми уже дальше мындай карап калды. 999дан 997 алган болсок 2. Кааласак эмне кылып коелу? Бардыгын жазып, 2-ни кашанын сыртына чыгарып дагы кошсок болот. Эми 2 кашанын сыртына чыгара тургандай деле чоң сан эмес. Ошон үчүн жөн эле көбөйтүп койсок деле боло берет. Бул жерден 2 чыгат, 2-ни буга көбөйтөбүз. 2 8 16, 1 көңүл, 2 9 18 19, 18 19. Плюс мунду кемиткенде да 2 чыгат, муну көбөйтөбүз. 2 6 12, 1 көңүл, 2 9 18, көңүлдөр менен 9, 2 9 18, 19. Бул жерден да 2 чыгат. 2 көбүйтүп 4, 8, 2 9 18, 2 9 18, көңүлдөр менен 19. Бул жерден да 2 чыгат. 2-ни көбөйтөбүз. 2 2 4, 2 9 18, 2 9 18, көңүлдөр менен 19. Эми эмне кылып койсок болот экен? Ушуларды эле кошуп койсок болот экен.
Эми биз баягы кошуп атканда кааласак момунча түрүндө жазсак болот. Кааласак мындай момунча тыкылбай эле эң акыркы чыбаларын кошобуз. 6-га 2-ни кошсок 8, 8-ге 8 кошсок 16, ага 4-тү кошсок 20. Аягы неме менен өткөн? 0 менен өткөн. Эми бул 2000ге жетпеген сан болгон үчүн 2000, 2000, 2000, 2000 болгондо дагы бул 8000 болот эле. Демек 8000ге бир аз жетпеген и аягы 0 менен бүткөн сан бизде вариант Б экен. Сонун дейсиз да, билип каласың. Эми аягында 0 болгон суроо эгерде эки вариантта болуп калганда, анда балким биз эмне кылышыбыз керек эле? Толук чыгарышыбыз керек эле, бирок бул жерде толук чыгарыштын кереги жок экен. Улантабыз. Кийинки суроодо. Мындай дейт. Бир фермада үндүк, тоок жана койлор бар. Тооктордун саны үндүктөрдүн санынан 2 эсе көп. Ал эми койлор тоокторго караганда 13кө көп. Эми биз эмне кылышыбыз керек экен? Бул жерде сөзсүз түрдө x деп иштешибиз керек экен. Себеби эмне болуп атат? Бул жерде так саны берилген жок. Демек, могул жерге аягына жазайын. Фермада эмне бар экен? Үндүк бар экен, тоок бар экен, жана кой бар экен. Деп, үндүк, тоок, кой деп жаздык. Эми айтып атат бизде тооктордун саны үндүктөрдүн санынан 2 эсе көп. Айтабыз, тооктор 2 эсе көп да үндүктөн. Ошон үчүн эгер үндүктөр бир какой-то x болгондо, анда тооктор алардан 2 эсе көп болот эле, анда бул 2x. Бул дегени мисалы үндүктөр 20 штук болсо, тооктор 2 эсе көп, 20-ны 2 көйтөбүз, 40 дегенди билдирет. Улантабыз. Ал эми койлор тоокторго караганда 13кө көп. Койлор тооктордун дагы 13кө көп. Тооктор 2x эле го. Булар ошо 2x'тен да көп. Канчага көп? 13кө көп. Ошон үчүн эмне кылып коет экенбиз? 13тү кошуп коет экенбиз. Эми жакындаталы. Ошондо үндүктөр x, тооктор 2x, койлор 2x кошуу 3. Айтып атат. Эгерде алардын буттарынын жалпы саны 122 болсо, дейт, буттарынын саны 122 болгонун кантип табабыз? Буттары деген бул ар кимде ар кандай. Мисалы, үндүктө 2 буту бар, Демек, могул үндүктүн саны, үндүктүн буттарын табыш үчүн үндүктөрдүн саны x, ошол x'ти 2ге көбөйтөт экенбиз. Плюс тооктордун саны 2x, тооктордун канча буту бар? Аларда да 2 бут бар. Ошон үчүн ошол 2 көбөйтүү деп туруп, тооктордун санын жазабыз. Тооктордун саны 2x. Кошуу. Эң аягында койлор. Койлордун саны 2x кошулган 3 го, А бирок койлордо канча бут бар? 4 бут бар. Демек, муну 4кө көбөйтөбүз. Каша менен сөзсүз түрдө эгер ортосу кошуу болсо, каша менен көбөйтөбүз. Барабар 122. Кааласаңар ушул жерден паузага коюп туруп, бул теңдемени чыгарып, анан x'ти өзүңөр тапсаңар болот. Аз убакыт берсек болот. Анда биз уланта берели. Паузага коюп чыгарды болуш керек. Көбөйтсөк 2x кошул. Көбөйтсөк 4x кошул. 4-тү 2x'ке көбөйтсөк, кашанда чыкканда 8x кошул. 4-тү 13кө көбөйтсөк 40, 53. Барабар 122. Эми буларды эмне кылабыз? Буну чыгарууда могу x'терди эсептейбиз. Эмне болуп атат? 6x 14x. 53 эмес экен. 52 экен, кечиресиздер. 4 13 көбөйтөм 52 экен. Эми ошондо 2 кошуу 4 6, кошуу 8 14. 14x. Барабар дейбиз тагын, барабардан кийин 152. 52-ни бияка минус кылып өткөрүп коебуз. Жана. Ошондо бул 14x. Кемиде турган болсок 70. Демек бизде 14x 70ке барабар экен.
Андай болсо x барабар дейбиз тагын 70 14-кө бөлөбүз. И жооп 5 чыгат экен. Биз бул жерден x'тин канча экенин таптык? 5. Эми бизде мындай деп атат. Фермада бардыгы канча тоок бар? X'ти ордуна коебуз 5 депчи. Ошондо мына үндүктөр 5 экен. Тооктор болсо 2 көбөйтүү 5 да, э? Демек тооктор канча экен? 10 экен. Туура жооп. Демек экинчи суроонун туура жообу В экен. Дальше уланталы. Үчүнчүдө теңдеме экен. Эми бул теңдемени чыгаруудан эмне кылабыз? Биринчи кашаларды ачабыз, y бир тарапка, сандарды бир тарапка чогултабыз, анан чыгарып коебуз. 15-ти y көбөйтөбүз. 15 y. Минус 15-ти 8-ге көбөйтөбүз. 8 10 80, 8 5 40, 120 экен. Минус 2y минус 15 барабар 3-тү 5-ке көбөйтөбүз, анан 3-тү 2-ге да көбөйтөбүз. Ошондо 15 кошуу 6y кошуу 4y. Эми мынтип жазгандан кийин y-терди бир жака, сандарды бир жака топтойбуз. Эң маанилүү нерсе эмне? Негизи эле теңдеме чыгарууда мен окуучуларга жакшылап айтып түшүндүрөм. Бул барабар деген бул граница. Мисалы Кыргызстан менен Россия. Бул деген Кыргызстан менен Россиядан, эгерде Кыргызстандан Россияга барып, Россиядан Кыргызстанга келгенде эмне болот? Белгилер өзгөрөт экен. Мисалы Кыргызстанда жакшы эле иштеп жүргөн адам Россияга барса, ал ошол эле тармакта жакшы иштей албай калышы мүмкүн. Анткени тил билүү маселеси бар. Анан эмне бар? Именно ошонун мисалы диплому ал жакта жарайбы? Демек биякта плюс болуп жүргөн адам ал жака барып, наоборот, эмне болуп калышы мүмкүн? Минус болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ошол эле тескерисинче. Бул жакта жумуш таппай, минус болуп жүргөн адам Россияга барып, жумуш таап, акча таап, эмне болуп кетиши мүмкүн? Плюс болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылат экенбиз? Барабардан, границадан өткөндө ары бери белгисин өзгөртөбүз. Эгер границадан өтпөсө, белгисин өзгөртпөйбүз. Мисалы мен Баткенде турам, и барып иштеш үчүн мисалы Ошко, Жалал Абадка, мисалы Ысык көлгө барсам, анда деле ушул эле тартипте мугалим болуп иштей алам. Анткени диплом да жарактуу, и тилден дагы эмне болбойт, баарыбыз эле кыргызча сүйлөгөнүбүз үчүн көп деле проблема болбойт. Ары эле мугалимдикти мисалы уланта алам да, көп деле плюс минус болбойт. Ошон үчүн границадан өткөндө гана өзгөртөбүз, өткөрбөсөк өзгөрбөйбүз. Жазалы. 15y. Анан мисалы могул жерде минус 2y деп турат. Ошондо кээ бирлер буну бияка өткөрөбүз дагы плюс кылып коебуз дейт. Жок. Ал өткөрүү дегенге жарабайт. Өткөрүү деген мына барадан кийин границадан өткөргөндө болот. Бул өткөн жок. Ошон үчүн ошол эле бойдон калат. Мисалы мына 6y бул өтөт. Границанын биягында турат. Плюс болуп биягага, минус болуп өткөрөбүз. Но 4y да биякта плюс болуп турат. Границанын бул жагында буну бияка өткөрөбүз. Эмне кылып? Минус кылып. Барабардан кийин турат? 15 турат. Могул жерде минус 120 дейт. Муну мына жака өткөрсөк, плюс 120 болот. Анткени ал барабарга чейин эле биз аны барабардан кийин өткөрдүк. Мына минус 15-ти бияка өткөрсөк, плюс 15. 15y 2y алабыз. 13y. Кеми төз 6-ны 7y, кеми төз 4-тү 3y. 3y барабар. 15 кошуу 121. Бул 135, кошуу 15, 150. Демек бизде 3y барабар 150 деген нерсе келип чыкты. 3y 150. Анда y-ти табыш үчүн 3-тү нары жака бөлүү кылып өткөрүп коебуз. 150 бөлүү 3. Y барабар 50. Демек бул теңдеменин чыгарылышы 50 экен. Туура жооп.
Дальше уланталы. 4-нчү суроо. 1 кошуу 3 кошуу 5 деп бул так сандар канчага чейин баратат? 2019 чейин баратат. 2, 4, 6 деп булар минус болуп канчага чейин баратат? 2018 чейин баратат. Эми бул жерден маани берип карай турган нерсе, бул жакта тактар, бул жакта жуптар да. Эми мына мисалы бул жакта 1 десек, бул жакта эмне болуп турат? Минус 2. 1 минус 2 бул минус 1. 3 минус 4 бул минус 1. 5 минус 6 бул минус 1. Бар ушинтип кете берет экен, Маселе эми 2017-ден 2018-ди кемитебизби же 2019-дан кемитебизби деген маселе болуп атат да. Анан 1-дин тушунда 2, 3, 4, 5, 6 деп атса 2017-ден кийин 2018 болуш керек. Демек бул жакта так сандарда 2019 деген саны эмне экен? Лишний экен. Ошондо мына 2017-ден 2018-ди кемиткенде дагы эмне болот экен? Минус 1 болот экен. Барып дагы эмне болот экен? Минус 1. Анан эң аягында 2019. Эми карасак, ошондо 1, 3, 5, 7 деп мындайча айтканда 1ден баштап 2018-ге чейин сандарды мындай 2-2ден мынтип кемитип койсок, 1ден 2-ни, 3төн 4тү, 4төн 5, 1ден 2-ни, 3төн 4тү, 5тен 6-ны деп отуруп, ушинтип 2017-ден 2018-ди кемиткенде ар 2-ни 1 кылып атпайбызбы, Ошон үчүн эң аягындагы 2018-ди эле 2-ге бөлүп коебуз. Бул деген 1009. Бул дегени бул жерде негизи 1ден 2018-ге чейин санды жазып, 1ден 2-ни, 2ден 3тү, 3төн 4тү, 5тен 6-ны, анан 7ден 8-ди деп отуруп 2-2ден кылып кемитсек, ошондо 2018-ди 2-2ден кылып бөлгөндө 109 жуптук болот экен. Ар биринин жообу минус 1ден экен. Минус 1 бул 109 жолу кайталанат. Анда эмне болот? Минус 109 болот. Анан плюс 2019. Минус менен плюс кошулбайт, анткени минус деген бул карыз, плюс деген бул акча. Акчанын карызды кемитип коет экенбиз, 2019-дан 1009-ду алсак, 1010. Прожекты. Сонумбу? Сонум. Анан буну балким эмне кылышыбыз мүмкүн? Плюстарды өзүнчө иштеп алабыз, анан минустарды өзүнчө иштеп алабыз. Бул үчүн анын методун колдонобуз, бунун методун колдонобуз деп эле. Оңой эле чыгарсак болот экен. Дальше. Дастан, Алина, Мирбек бири бири менен шахмат ойношту. Дастан 4 оюнда утушка ээ болду жана 2 оюнда жеңилди. Алина 3 оюнда жеңүүчү болуп, 3 оюнда жеңилди. Мирбек 3 оюнда жеңилген болсо, анда канча оюндун жеңүүчүсү болгон дейт. Мындай эле калат экенбиз да. Дастан деген 4 оюн утуптур, 2 оюн жеңилиптир. Ал эми Алина эмне болуптур? 3 оюн жеңиптир, утуптур. Анан 3 оюн жеңилиптир. Дальше Мирбекке келдиби? Мирбекте 3 оюнда жеңилген болсо, мындай эле калат экенбиз. Бул 4 оюн утуп, 2 оюн жеңилди деген 6 оюн ойноду. Бул да 6 оюн ойноду. Значит, бул 3 жолу жеңилген болсо, бул дагы эмне болгон? 3 жолу уткан болот. Деп коет экенбиз. Ошондо бардыгы 6 жолдон ойноптур да. Мындан кийинки суроого өтөлү. 6-суроо.
Нурсултан жаш кезинде 15 километр аралыкты 3 саат 30 мүнөттө чуркай алчу. Э? Улгайып калган кезинде 4 саат 10 4 саат 10 4 саатта 10 километр аралыкты басып өтөт. Жаш кезинде чуркап өткөн километрге салыштырмалуу 1 километр басып өтүш үчүн канча көбүрөөк мүнөт керектелет? Эми биз биринчи мындай кылат экенбиз. 15 километр дегенди, 15 километр дегенди башында. Бул канча мүнөттө өтөт эле ошону байкайык. Бул деген 3 саат, 3 саат бул 60 мүнөттөн 180 мүнөт. 30 мүнөт, 180 30 кошсок 210 мүнөт. Демек, эмне болчу экен? Жаштаганда 15 километрди 210 мүнөттө өтчү экен. Улгайып калгандан кийин 4 саатта 10 километр. 10 километр дегенде 4 саат. 4 саат деген бул 60 мүнөттөн 240 мүнөт. Дальше. Жаш кезинде чуркап өткөн километрге салыштырмалуу 1 километрди басып өтүш үчүн канча көбүрөөк мүнөт керектелет? Карайбыз. 210 мүнөттө 15 километр болуп атабы? 1 километрди канча басыш үчүн 210ду 15ке бөлүп коебуз. 3кө кыскартып салганда бул 70, бул 5, 70 5ке бөлсөк 14. Демек, 210ду 15ке бөлсөк 14. Жаш кезинде бул 14 мүнөттө чуркайт экен 1 километрди. Кийин 240 мүнөттө 10 километр чуркап калбадыбы, Ошондо 240 мүнөттү 10го бөлсөк, анда 24 мүнөт. Кийин 1 километрди 24 мүнөттө басып калыптыр. Эми суроо, жаш кезинде чуркап өткөн километрге салыштырмалуу 1 километрди басыш үчүн канча көбүрөөк мүнөт керектелет? Мурда 14 мүнөт, кийин 24 мүнөт, демек 10 мүнөт көбүрөөк керектелет деп туруп 10ду тандап койт экенбиз. Сен мурда 14 мүнөттө эле чуркап койчу экен, азыр уже 24 мүнөт болуп кетти 1 километр үчүнчү. Демек 10 мүнөткө көбүрөөк убакыт кетип калыптыр да, короче. Бул дегени жайыраак чуркап калды деген го. Улантабыз. Ата-энелер үчүн уюштурулган чуркоо мелдешинде Алмаз байке башынан санаганда 14-чү, ал эми аягынан санаганда 23-чү чуркап келет да. Бул сразу биз Алмаз байкени чыйебиз. Алмаз байке мына чуркап келатат. Кааласак муну чуркап келаткан форматына кылып коелу. Алмаз байке мына чуркап келатат. Карайбыз. Мелдештин башынан санаганда 14-чү. Бул деген бул жерде эмне турат? Мындай финиш деп турат, Анан бул чуркап келатат. Эгер бул 14-чү болсо, анда Алмаз байкенин алдында дагы канча адам бар дейбиз тагын? 13 адам бар деп жазабыз. Андан кийин аягынан санаганда 23-чү болсо, бул өзү 23-чү болгон үчүн бунун артында 22 адам бар дейбиз. Демек, Алмаз байкенин артында 22 адам бар, алды жагында 13 адам бар, анан Алмаз байке өзү бар. 22 13'tü koşsak 35, koşsak 36. Tора жооп 36 экен. Биз бул жерде именно чийме менен тагданы көрсөтүп бере алдык. Анан эми эгерде мен чийме кылбай эле кылсам болобу же чиймесиз кылса болобу дегенде болот. Ал үчүн мындай кылабыз. Алмаз байке 14-чү жана Алмаз байке нар жагынан 24-чү. Бул деген эмне? Мына 14-чү ким? Алмаз байке. Могу 23-чү ким? Алмаз байке. Демек, Алмаз байке бунун ичинде да бар, бунун ичинде да бар. Эки жакта тең бар да. А бирок Алмаз байке эки адам эмес да, эки жакка кошо турганчы бир эле адам. Ошон үчүн ошонун бирөөсүн кемитип салыш керек дейбиз дагы. Кемитип коебуз. 14кө 27 кош, 23 кошсок 37, бирди алсак 36. Бул да туура, экөө тең, жооп 36. Улантабыз.
Сегизинчи суроо biraz uzunroq ekan. Барсбек бүгүн мектептен кийин Айбикени зыярат кылууну ойлоду. Ал Айбикенин жашаган көчөсүнүн аталышын билет, бирок жашаган үйүнүн номерин билбейт. Айбике Барсбекке мындайча түшүндүрөт. Үйүмдүн номери эки орундуу сандан турат. Жана төмөндөгү ырастоолордун үчөөсү туура дейт. Негизи бул жерде 4 ырастоо берилиптир, анын үчөөсү туура экен. М? Эми бизде айтып атат, бул жөнөкөй сан. Эгерде жөнөкөй санды элестетсек, эки орундуу жөнөкөй сан. Эгерде эки орундуу жөнөкөй сан деген туура болсо, анда бул жуп сан боло албайт. Жөнөкөй болсо жуп сан боло албайт. Бул сан жетиге бөлүнөт. Боло албайт. Себеби жетиге бөлүнгөн жөнөкөй сан жок. Жетиге бөлүнсө ал жөнөкөй сан эмес. Жөнөкөй деген өзүнө жана бирге гана бөлүнөт. Бул сандын бир цифрасы 9 дейт. Билбейм, балким биринчиси, балким экинчиси. Бул эми болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн. Так айта албайбыз. Бирок бизде бирөөсү ката, үчөөсү туура болуш керек эле да. Демек, бул биринчибиз эмне экен? Точно туура эмес экен да. Демек, биринчисин эмне кылат экенбиз? Туура эмес дейт экенбиз да. Калгандарына туура дешибиз керек экен. Эми бул жуп сан. Жуп сан болсо аягы жуп болуш керек. Бул сан жетиге бөлүнөт. Бул сандын бир цифрасы 9. Эми бул жерде бир цифрасы 9 дегенде бул 9 эки орундуу сан да. Эки орундуу сан. Ошондо бул 9 мындай. Бир сан бар, анан 9 болобу? Же наоборот, 9 болуп, анан бир сан болобу? Экөө тең болушу мүмкүн да. Анан кайтабыз бул жерге. Жуп сан болсо, анда бул уже жуп боло албайт, аягы 9. Демек, жуп сан болуш үчүн эң аягы жуп сан болуш керек, анан 7ге бөлүнүш керек. Эмне кылабыз? Биз 7-нин таблицасын карап коебуз. 7 көбөйтүп 10 70. 77, 84, 91. Бул жуп эмес, 98. Демек, эмне койсок болот экен? Могул жерге 8 деп койсок болот экен. Ошондо карайбыз. Бул жуп санбы? Ооба, 98 жуп сан. Бул сан 7ге бөлүнөбү? Ооба, бөлүнөт. Бул сандын бир цифрасы 9бу? 9. Ооба, туура. Демек, Айбикенин үйүнүн номери 98 экен. Бул маалымат Барсбекке Айбикенин үйүнүн номерин табууга жардам берет. Бирдиктердин разрядындагы кайсы сан бар? Бирдик деген ушу эң аягы. Эң аягында кайсы сан бар экен? 8 бар экен. Унутабыз. 9-суроодо мындай дейт. Z 6 орундуу сандан турган бүтүн сан. 6 орундуу сан экен, бүтүн сан. Анын алгачкы 3 цифрасы менен акыркы 3 цифрасы бирдей болсун. Мисалы, 247, 247 деген окшош. Төмөнкү сандардын кайсынысы Z санынын бөлүүчүсү болушу керек дейт. Эми биз сразу эле ушу 247, 247 деген санды алалы. Эми бул 11ге бөлүнөбү? Көрөбүз. Анан бөлүп көрө берели да, 247, 247 дегенди. 247, 247. 11ге бөлөбүз. 2ден беребиз 22, 2 калат 27. 2ден беребиз 22, 5 калат 52. 4төн беребиз. Же болбосо мындай эле деп койсок да болот окшойт негизи. 4төн беребиз 44, кемитсек 8, 84, 7ден беребиз 77, 7 калат 7. Өткөнү 11ге бөлүнөт экен. 19га билбейбиз. 19га бөлүшү кыйыныраак го. Анда эмне кылалы? 101ге бөлүп көрөлү. 247, 247-ни 101ге бөлөбүз.
2'den berебиз. 202. Kemitebиз 5, 4. 2. 4'ten berебиz. 404. Bu 48. 4 minut. 4'ten berебиz. 404. Ana bu yerda 807. 807'ni bersеңiz, bu значит bu 101'ge bölünbeyt eken. 111'ge bölüp görüyoruz. Негизи бул жерде 11'ge bölüнгөн үчүн эле эмне алып койсок болот? Токтотуп койсок деле болот нерсе. 111'ge bölsök 2'den berебиz. 222. Kemitebиz 5, 2. 2. 2'den berебiz. 2, 2, 2. 3, 0. 4'ten berебiz. 3. 3 0 болот экен. 2. 2, 2, 2. Kemitsek 2. 8, 82. 7'ni düşürüyoruz. 827. Уже болбойт экен. Демек туура жооп 11 экен да. Бул жерде бул сан эмне ушуга окшогон сан болсо дагы төлөп 11'ge эле бөлүнөт экен, башка санга бөлүнбөйт экен деп коебуз. Дальше. Акылай математика сабагында ар бир 100 балл менен бааланган 5 тест тапшырды. Анын ар бир тесттен алган баасы 0-дон 100-ге чейин бүтүн сандан турат. Акылай алгачкы 4 тесттен алган баалары окшош. Акыркы тестте жогорураак баа алган. Бардык тест боюнча орточо баасы 82 баллды түздү. Акылайдын акыркы тестте алган баасы канча түрдүү мааниге ээ боло алат дейт да. Эми негизи орточосу деген ошол 5 санды кошуп 5ке бөлүп койсок 82 чыгат экен да. Анда биз ушул орточосу дегенде 5 санга 5 санды кошуп 5ке бөлсөк 82. Аны 5ке көбөйтүп койсок ошо 82-ни бизде ошол 5 тесттин эмеси чыгат экен да, суммасы. Бул жерде 5, 2, 10. 1 көңүл 5, 8, 40, 41. Эми айтып атат. Акылайдын акыркы тестте алган баасы канча түрдүү мааниге ээ боло алат дейт да. Кайрадан окуйлу. Акылай математика сабагына 100 баллга чейин 5 тест тапшырды. Ошол 5 тесттин бардыгы биригип 410 экен. Анын ар бир тестте алган баасы 0-дон 100-ге чейинки бүтүн сандан турат. Акылайдын алгачкы 4 тесттен алган баалары окшош. Акыркы тестте жогорураак баа алган. Мындай эле кылабыз да. Эгер муну 5ке бөлө турган болсок, бул 82 го, Значит, ал биринчи 4-тө 82ден ылдый алган дейбиз да. Анан кийинкисинде ал 82ден жогорураак алган дейбиз. Мындайча айтканда, эгерде бардык мурдагы 4 тесттен 81ден алса, анда 4 1 4 4 8 32. Канча болот? 324 балл алган болот. Анда 410дон 384 алсак, ошо 324 экен, 0дон кемиткенде 6, көңүл беребиз. 8. Демек, 4 тесттен 81 алган, анан эң акыркыда 86 алган. Же болбосо эмне болушу мүмкүн? 80 алган болушу мүмкүн. Анда 320 болот. 410дон 320-ны алсак, эмне экен? 90 экен, 4төн 79дан алышы мүмкүн. Анда бул 316. Анан 410дон 316-ны алсак, бул 94. Көрсө, карайбыз. Эң акыркы тестте 86, 90, 94 болуп туруп, 4-4төн жогорулап атабы? Демек, 86 алган болушу мүмкүн экен, 90 алган болушу мүмкүн экен, 94, анан кийингиси 98. Андан кийингиси уже 102 болуп кетет, 102 деген баллды алышы мүмкүн эмес. Демек, эң акыркы тесттен 86, 90, 94, 98 эле алышы мүмкүн экен да. Бул 78 алыпчы. 4, 8, 32, 3 көңүл 4, 7, 28. Ошондо 410дон 312-ни кемиткенде 98. Эгерде 77 кала турган болсок, анда бул 100дөн ашып кетет экен.
Демек ең ақырқыда 86, 90, 94, 98 болып тұрып, 4 түрдөн екен. Ақылайдың ақырқы тестеп алған асы қанша түрде бола алады екен? 4 түрдө ғана бола алады екен. Деп қойыңыз. Болды. Эмнеге биз именно 81-ди алдык? Анткени алгачкы төртөө окшош, и еще алар азыраак да теме акыркысына караганда. Ошон үчүн орточо 82 болгон үчүн азыраак десе 81-ди алдык, 80-ди алдык, 79, 78-ди алдык, 77-ни алганыбызда болмок эмес. 4 тест 77-ден болсо, 74 28 көңүл 308 болот эле. Анан 410дон 308-ди алсак, эң акыркысы 102 болуш керек. А бирок эң акыркы тесттен 102 ала албайт. Максимум канча? 100 балл. Ошон үчүн мындай нерсе болушу мүмкүн эмес деп коебуз да. 4 вариант бар экен дейсиз. 4 эле жооп. Дальше. Мырзабектин автоунаасы ар бир 35 километр үчүн 1 литр бензин коротот. Ал эми унаасынын бензин куюла турган бак 14 литр батыра алат. Бир күнү Мырзабектин багын толтуруп, 350 километрди айдап өткөндөн кийин 8 литр бензин сатып алды да бара турган жерине жөнөдү дейт. Келгенде бензин куюла турган багын жарымына чейин толтура экен дейт. Мырзабек ошол күнү канча километр аралыкта айдап өттү дейт. Эми кайра баштан окуйм. Негизи эле маселелерди окууда окуучуларга айта турган кеңешим бөлүп шашпай окуш керек. Шашып окуганда Мырзабектин автоунаасы 35 километр жүрсө, анан ар бир деп окусаңар, биринчиден түшүнүксүз болот, экинчиден аны элестетүү мүмкүн эмес болот. Ошон үчүн мен шашпай, окуучуларга айтып, шашпай, так окуп алып, аны элестетип, андан кийин кылат экенбиз. Биз демек 1 литр бензин менен канча жүрөт экен Мырзабектин машинасы? 35 км жүрөт экен. Ал эми унаанын бензин куюла турган багына 14 литр. Демек, бул эмне кылды? 14 литр куйду. Бир күнү Мырзабектин бензин багын толтуруп, 14 километр койдубу? 350 километр жүрдү дагы 8 литр бензин сатып алды дейт. Мунун үстүгө дагы 8 койду. Ошондо жалпы 22 литр эмне кылды? Бензин куйду. Эми келгенде бензин куюла турган багы жарымына чейин толтура экен. Бул деген жарымы деген өзү 14 литр батыра алса, жарымы канча? 7. Келгенде 7 литр калыптыр. Бул эмне дегени? Бунан 7-ни алсак, бул деген 15 литрди, бул жолдо жүрүп короткон деп билет экенбиз. Анан Мырзабек ошол күнү канча аралыкта? Демек, мына 350 деген пока кереги жок эле нерсе экен да. Мырзабек ошол күнү канча километр аралыкта айдап өттү десе, 15 литр короткон болсо, ар бир литри 35 жете турган болсо, 35 эле 15 көбөйтүп коет экенбиз. 35 көбөйтү 15. 5 5 25 2 көңүл 5 3 15 17. 5 3. Ошондо кошсок 5 12 бир көңүл 4 5. Туура жооп 525. Ошол күнү жалпы 525 жол жүрүптүр. Ошол сонун. Демек, жалпы канча бензин коротту? Ошол ар бир коротулган бензин канча километрге жетмек деп туруп эле көбөйтүп койсок чыкпат экен. Могу 12-нчи суроо. Тик бурчтук узун жагы мынчага пайызга чоңойттук, мынча пайызга кичирейттик деген бул жыл сайын эле келип аткан нерселер экен да. Мынча пайызга чоңойтобуз, мынча пайызга кичирейтебиз. Эми ушундай нерселерди биз эмне кылдык эле? Сан бергенде оңоюраак сан берген. Мындай бир процентин оңоюраак тапкан сандарды койсок жакшыраак болот. Мисалы, идеальный 100. Бирок тик бурчтук деген үчүн бардык жагын 100 деп ала албайбыз. Ошон үчүн эмне кылабыз? Узун жагын 100 деп алабыз, мисалы. Бул жагын 100 деп алабыз. Анан кыска жагын балким 50 деп алабыз. Эми айтып атат, тик бурчтуктун узун жагы 20% узартылса, эми бул 100 эле да узун жагы, туурабы? 20% дегенде 100-дүн 20% бул 20. Ошон үчүн дагы 100 алдык.
жүздөн 20% 20 болсо, бунун үстүнө 20-ны кошсок, 120 болуп калат экен. Эми кыска жагын 20%га кыскартсак, эми 50-нүн эмне табыш керек экен? 50-нүн 20%-ны таап, аны кыскартыш керек экен. Бир сандын 1%-ын таап атканда, көбөйтө эле 100гө бөлүп коебуз. Ошондо нолдорун алып салсак, 5 көбөйт 2 10. Демек, 50-нүн 20% бул 10. Бул 10го кыскартыш керек экен. Ошону 10го кыскартсак, 50 эмес, эмне болуп калат экен? 40 болуп калат экен. Эми тик бурчтуктун аянты канчалык өзгөрөт дейт. Бул жерге келебиз. 500'dü эмнеге көйтө 50'нү 100гө көйтөбүз. 5000. Анан 40'ты 120'га көбөйтөбүз. 4800. Эми карайт экенбиз. Мурда 5000 эле, кийин 4800 болуп калды. Бул канча пайызга өзгөрдү? Кантип билебиз? Муну мындай кылабыз. Мурда канча пайыз эле? 100% эле. 5000 бул 100% эле. Анан бул кийин 4800 болуп калды. Муну x% дейбиз. Кайчалаш көбөйтөбүз. Ошондо 5000 x барабар 0,000. 480 миң. Анан 480 миңди 5000'ge бөлсөк, алып салабыз. 480'ди 5'ке бөлсөк. Канча болот экен? 9, 6, 96. Эми карагыла. Ошондо бул мурда 100% болгон болсо, бул канча болуп калыптыр? 96% болуп калыптыр. Эми канчалык өзгөргөнүн кантип билебиз? Кемитип эле коебуз. Бул 100% экен, бул 96% экен. Эмне болду? 4%га азайды. 4%га өсө, 4%га азайды деп туруп д-сын белгилеп коет экенбиз. Демек, ушундай суроолорду сөзсүз түрдө жакшы жаттап алыш керек. Мындай суроолор кээде тест форматында келет, ошо кээде жабык суроо форматында да келет. Ошондой учурда дайым эмне кылат экенбиз? Коюп салсак, оңоюраак чыгат экен. Улантабыз. 13-чү суроо. Токмок менен кеминин аралыгы 20 километр түзөт. Жөө жүргүнчү токмоктон саат 9:00 жолго чыгат. Эгерде ал 5 км саат ылдамдык менен басса жана 5 км сайын 40 мүнөттөн эс алса, кеминге саат канчада жетет? Биринчи мынтип табабыз. Аралыгы канча экен? Аралыгы 20 км. Жазабыз бул жерден бул жерге чейин балким 20 км деп турчу. Анан айтып атат. Эгерде ылдамдыгы 5 км саат болуп атпайбы? 20-ны 5 км саатка бөлсөк, демек негизи 4 саатта жетиш керек экен. Демек ал эч кандай эс алуусуз жүргөндө, демек канча саатта жетмек экен? 4 саатта жетмек экен. Эми бул 9:00дөн 4 саатты кошсок, анда бул 13:00 жетмек экен да негизи. По идее, деп коебуз да. Ошо 13:00 жетмек экен. Бирок бул эмне кылыптыр? 5 километр сайын 40 мүнөттөн эс алды. Анан сразу эле 20-ны 5ке бөлүп 4 жолу эс алыптыр дегенге болбойт. Карайбыз. Биринчи башында чыккан болсо, 5 километр өткөндө 5-километрге келеби? Ушул жерде эс алат 40 мүнөт. Кийин 10-километрге келет, эс алат. 15-километрге келет, эс алат, бирок 20-километрге келгенде уже эс албайт, уже жетти да. Жеткенден кийинкисине эс алабы, эс албайбы, уктайбы, тамак ичеби, бизге айырмасы жок. Демек, ортодо 3 эле жерде эс алды деп элестетет экенбиз. Демек, 3 жерде эс алган болсо, жана 40 мүнөттөн эс алса, бул 120 мүнөт. 120 мүнөт деген бул 2 саат. 2 саат жолдо эс алып коюптур. Бул демек бул по идее 13:00 бармаган экен, 2 саат эс алып койсо 15:00 жетип калат экен. Дейбиз дагы туура жооп 15:00 деп коебуз.
Эң маанилүү жери канча жолу эс алды деген нерсе экен да. Көбүнчө бизде окуучулар мындай. Ар 5 километрде эс алат десе, сразу 25-ке бөлтүрүп эле 4 жолу эс алат деп коет. Бирок ал туура эмес экен. Эми, карайт экенбиз. Төмөндөгү удаалаш сандардын ичинен 99 санды тапкыла. Демек, 1ден 1 жолу, 2ден 2 жолу, 3дөн 3 жолу, 4дөн 4 жолу, 5ден 5 жолу, 6дан 6 жолу деп туруп уланып кете берет экен. Ошондо биринчи саныбыз 1, экинчи, үчүнчү деп 2 жолу 2 жазылды. э? Анан 3 жолу 3 жазылды, 4 жолу 4 жазылды, 5 жолу 5 жазылды. Азыр ушуларды кошсок, 3, 6, 10, 15. Жалпы 15 сан бар экен. Көрөлү. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Демек 15 сан болду. Эми демек 15-де эмне турат экен? Аягында 5 турат экен. Буга 6-ны кошсом 21 болобу? Демек 21, 21-чи бул 6 болот экен. Деп туруп кийин 7-ни, кийин 8-ди, кийин 9-ду, кийин 10-ду, кийин 11-ди, 12-ни ушинтип кошуп кете беребиз да. Давайте уже пока 12-ге чейин жазалы. Балким 13-ке чейин жазып коелу. Эми 1ден 13-кө чейинки сандарды кантип кошсо болот? Негизи катарынан эле кошуп кетсе болот. Кааласак кошкондо 10 боло тургандарды кошсок болот вообще. Кааласак дагы башкача варианттарды кылсак болот. Эми эң оңой мындай экен. Эми эң оңой негизи бул жерде формула. Эгер бир сандан бир санга чейинки сандарды катарынан кошо турган болсо, биринчи менен акыркыны кошуп 2-ге бөлөбүз. 1 менен 13-тү кошуп 2-ге бөлөбүз дагы. Анан бул жерде канча сан болсо, ошого көбөйтүп коебуз. Бул жерде 13 сан барбы? 13-кө көбөйтүп коебуз. Дальше 1ди 13-кө кошсок 14, 2-ге бөлсөк 7. 7-ни 13-кө көбөйтсөк эмне болот экен? 91. Демек 13 деген сан 91-чи болуп туруп бүтөт экен. Бул деген мынтип бар 13төн 13 жолу жазылат го. Ошентип бүткөндө эң аягында бул 91-чи сан болот экен. Анда 92-чи сан бул 14, 93-чү сан да 14, 94-чү 14, 95, 96, 97-чи дагы эмне болот экен? 14 болот экен. Себеби 14-тү биз дагы 14 жолу жазышыбыз керек болот экен да. Демек 99-чу саныбыз бизде 14 деп алат экенбиз. 1-де 1 жолу, 2-ни 2 жолу, 3-тү 3 жолу, 5-ти 5 жолу, 10-ду 10 жолу, 11-ди 11 жолу деп отуруп 13-тү 13 жолу жазсак, жалпы 91 сан болду. Эми бу жерде 91 болду. Бирок 99га чейин барышыбыз керек да. Анда бул 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 94, 99 алышыбыз керек экен. Бирок 99 деле баары бир эмне экен? 14 экен. Туура жооп 14 экен. Кийинки суроо. Стадиондун түзүлүшү тик бурчтук жана эки жагында жарым айланадан турган формага ээ. Тик бурчтуктун жагынын өлчөмдөрү 90го 40. Эгерде ал стадионду 5 жолу айланып чыкканда канча километрди чуркап өткөн болот дейт. Мына эми мындай биз чуркаганда биз сыртын эле чуркайбыз да, туура. Мына 40 дегенди чуркабайбыз. Демек могул жер канча экен? 90 экен. Бул жер канча экен? 90 экен. Уже канча чуркап койду? 180 чуркап койду, Эми бирок могул жарым айлана. Эми могул дагы эмне? Жарым айлана. Экөөнү кошсок, бир айлана болуп эсептелет. Анан бул жери 40 болуп атабы? Демек бул жери 40 деген, бул ортосунан радиус алабыз. Бул жагы радиусу 20, бул радиусу 20. Демек бул радиусу 20 болгон айлана экен. Эми эгерде мындай айлана болсо, радиусу r болсо, Bunun uzunluğunu табыш үчүн с дейтелик дагы 2 пи r деп алат элек. Бул айлананын узундугунун формуласы. Анан бизде эмне дейт? Пини 3 катарында алгыла дейт. Негизи 3,14, бирок 3 катарында алгыла дептир. Жазабыз бизде. 2 пинин ордуна 3 деп жазабыз. Себеби пини 3 деп алгыла дептир. Ал эми радиус, бул айлананын радиусу 20 экен. Ошондо 2 көбөйтүү 3 6, 6 көбөйтүү 20,
120. Ошондо бул жарым айлана, бул жарым айлана экөө бириги бир айлана болот экен дагы, ал 120 метр болот экен. Демек, 180ге 120-ны кошсок, 300. Бир айланганда жалпы 300 метр чуркайт экен, же басат экен. Азат стадионду 5 жолу айланып чыкты. Демек 300 метрден 5 жолу болсо 5ке көбөйтүп коебуз. Ошондо 1,5 миң метр. Эми 1,5 миң метр деген канча километр? Бул 1,5 километр экен. Болду. Буюрса мына жооптору чыгарыла тургандарды мен отдельно ар бирине кеңири тактап түшүндүрө тургандай кылып туруп башка бир видео жасап анан бөлүшөм. Буюрса биз менен болуңуздар. Буюрса Акмолго дагы экинчи турuna дагы аз убакыт калды. Андыктан жакшылап даярданып, түшүнбөгөн суроолор болсо, же окутуу курс боюнча маалымат керек болсо, описанияда менин номерим бар. Ошого жазсаңыздар болот, же бул жака да жазып кетсем болот. Менин номерим 0777 31 30 35. Сиздер менен Токтобай Абдрахманов болду. Баарыңыздар окууларыңыздарга ийгилик. Жана баарыңарга Акмодон эң алдыңкы орун болууңарды тилеп кетем жана баарыңарга ийгилик каалайм.